Жолдош Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн баш колбасчысы Аркыра чек ара заставынын өзүндүк курамы Чаркудук чек ара посту ачылышына тизилди. Генерал-майор Шаршеев. Саламатсыңар, жокерлер. Улус, башы. Эркин. Достор. Жолдош Кыргыз Республикасынын президенти куралдуу күчтөрүнүн баш колбасчысы өздүк курам көрсөтмө тактикалык саптык сабакка даяр генерал-майор Шаршеев. Эркин тур. Канча заряд? 19 ок отурат. Бүгүнкү күндө Макаров пистолетинен дүйнө жүзүнүн практикасында уже ого отказ берип башташты, анткени бронежилетти уже ал ок теше албай калды. Бүгүнкү күндө бул уже башка ок 9га 19. Бул болсо пулемет Калашниковдун модификациясында пулемет Азербайжанда муну сатып алдык бюджет несебинен. Мунун өзгөчөлүгү кыска, жеңил. Канча заряд? Бул 100дүгү болот, 200дүгү. 100-200 болот. Андан сырткары биз Өзбекстан бул Кобра деген схеманы алганбыз. 600 дана боя кыймыл. Мына подписчилерди. Бул деген эмнеси жакшы? Кыска болуп, мына тоо таштарда, шаарда Көтөрүп жүргөнгө бул ПКнын ошол эле ПК просто модернизация. Илгерки ПКнын. Ооба. Просто мунуку деген Дүлнөстөн чыккан комагестили өзгөртүлгөн. Өз бул отдача азыраак, азыр Муну сатып алдык. Бул республиканын ордуна застава деген мылтык Сербияныкы. Бул модернизм ошол эле сөзү, бирок уже балдар атканда отдачасы точность попадание жакшыраак дейт. А муну сиздер көрсөтөбүз 308, 338, 12-7 октарлармен анан көрүнүп метеостанция, лазерлер немелер менен ошол и приборы по проверке скорости полета судна. То есть военное производство промышленность өзүбүздү болуп Машина баягы чыккан. Бул өчө производство Миноборона. Экөө чыкты, сейчас еще дагы үчөөнү чогултуп атабыз. Бул мощный болду. Булар эми Саламатович, бул жерде мына чек арасында айтып, бул училище эмес, бул көрсөтмө. Калган нерсе ешкан колдонбоду деп көрсөтөбүз. Татаал аскердик саясий кырдаалга байланыштуу Кыргыз Республикасынын чек ара кызматында ар түрдүү модификацияларды учкузуп учуу аппараттары, өчүргөн машиналары, артиллериялык тутуму, бирөөгө каршы куралдары жана башка убакыт бератуучу самалдап каражаттары тартуучулар бөлүктөр менен бөлүкчүлөр түзүлдү. Сиздердин алдыңыздагы тактикалык талаада ок атууга мүмкүндүк түзгөн шарттуу душмандын ар түрдүү бута сөлөкөттөрү түзүлгөн. Номер 6 бута адамдын белге чейинки сөлөкөтү. Бутага чейинки аралык 800 метр. Ок атуу 76 мм. Состава М91 үлгүсүндөгү Сербиядан өндүрүлгөн отугана ишке ашырылат. Номер 7 бутасы горизонталдык абалдагы көкүрөк бутасы. Алыстыгы 800 метр. 762 мм Венгрияда өндүрүлгөн отугана ишке ашырылат. Номер 10 бута пулеметтик эсеп. Бутанын алыстыгы 1000 метр. 8-6 мм Венгриядан өндүрүлгөн көз катар мылтыгына ишке ашырылат. Номер 13 БТР бутасы. Аралык 1000 метр, 12,7 мм Хорватиядан өндүрүлгөн көз катарга каршы мылтыгынан ишке ашырылат. Тигр, Аксум жана Toyota Land
Cruiser tipindeki atayip soğutulma maşinaları menen en sıvıtı eseri ordudan oğatıp 800 metre alçılıktagı nomer 25 butanı tüy uçakta çok kılar. Bayraktar tıbeki uçkusuz uçuş aparatı kartaga düşürүү жана артиллериялык ок турду түзөтүү үчүн абадан чалгыда жүргүзөт. Кыйратуу максатын жана каражасын баалайт. Алып жүргөн авиациялык кыйратуу каражаттары 4 даана. Аппаратты жерден башкаруу экипаждын саны 3 адам. Bayraktar tıbeki uçkusuz uçuş aparatı düşmanın tünü ücün жана soğuk kolun butaların kıyratуу үчүн колдонулган. Raketa koyu verildi. Bayraktar sekundda gelette. Anlık kanalında düşmanın son kolun adresi çok önde. Aksiyonun uçkusuz uçuş aparatı düşmanın askerlerin bir yerden ikinci yerge kısa yollardan alıp ölümcül stratejik obyektisi bulunan Alt-Davula köprüsü janaşkan aymaka girip Mal El tipindeki aviatsiyalı sedatlar bilen Oğ basığı sokkusu bilen. Raketa koyu verildi. Через 30 секунд. Vurdu. Buta çok kılındı. Ay молодец. Отлично. Кымбаттуу мекен сакчылары, урматтуу мекендештер, сиздерди бүгүнкү тактикалык саптык машыгуунун ийгиликтүү аякташы менен куттуктаймын. Учурда дүйнөдөгү аскердик саясий кырдаал татаал бойдон сакталууда. Алыскы жана жакынкы чөлкөмдөгү куралдуу кагылышуулар саясий максаттарга жетүү үчүн мыйзамсыз куралчан түзүмдөрдү жана террористтик топторду колдонуу сыяктуу терс көрүнүштөр ата мекенибиздин чегин, коопсуздугун камсыз кылуу милдетин өтөп жаткан ар бир эр азаматтан жогорку күжүрмөн даярдыкта болушун талап кылууда. Кыргызстан ар дайым эл аралык укуктук принциптер менен нормаларды сактап келген жана мындан ары дагы бекем сактайт. Бирок тынчтык болсун десең, согушка даярдан деп таамай айтылгандай, күжүрмөн даярдыкты жогорулатууда тынчтыкты кааласаң, согушка даяр бол, жеңишти кааласаң, жоокерлер жан дили менен даяр болсун. Мыкты натыйжа күтсөң, кокустан эмес, намысты туу тутуп, өнөр жана илимге таянып, согуш деген принциптерди колдонуу негизги талаптардын бири болушу керек. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун кынтыксыз камсыздоо мамлекеттин негизги артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Бул багытка мамлекет тарабынан 2021 жылдан тартып эбегейсиз көңүл бурулуп, бир топ алгылыктуу жумуштар жүргүзүлүп келет. Жалпы эле укук коргоо органдарынын күч түзүмдөрүнүн дараметин кадыресе жогорулатууга тийиштүү тапшырмаларды дайыма берип келемин. Бүгүнкү күбө болгон иш-чарада коопсуздукту камсыздоонун, түзүмдөрдүн дараметин жогорулатуунун өнүгүү тенденциясы байкалып турат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, өлкөбүздүн тарыхында алгачкы жолу республикалык бюджеттин эсебинен куралдуу күчтөрүбүз менен чек ара кызматыбызды Байрактар ТБ, Акынжы, Ак Сүңгүр учкучсуз учуучу аппараттары, курал жарактардын, аскердик техникалардын заманбап үлгүлөрү менен камсыздоо жаатында дагы ири долбоорлор ишке ашырылууда. Биз мындан ары да өлкөбүздүн куралдуу күчтөрүн күчтөндүрүп, жоокерлердин социалдык абалын чыңдоону уланта беребиз. Өкмөт турак жай менен камсыздоодо ипотекалык программаны улантуу, анын ишин толук кандуу каржылоо, аскер кызматчыларынын жана алардын үй бүлөсүнүн
татыктуу жашоосу үчүн каражат бөлүүнү мындан ары дагы уланта бермекчи. Учурдан пайдаланып, өлкөбүздүн чек ара коопсуздугуна кайдыгер карабай, ар тараптуу көмөк көрсөтүп жаткандарга терең ыраазычылык билдиремин. Ошондой эле бүгүнкүдөй тактикалык саптык машыгуу мындан ары дагы тез өткөрүлүп турмакчы. Мындай иш-чаралар күч түзүмдөрү арасындагы өз ара байланышты бекемдеп, коопсуздукту биргеликте камсыздоого, ошону менен катар жаңы заманбап техникаларды өздөштүрүүгө, жаңы ийгиликтерди колдонууга өбөлгө түзөт. Жолдош чек арачылар, бүгүнкү иш-чаранын кадырлуу катышуучулары, сөзүмдүн аягында ата мекенибиз болгон Кыргызстандын коопсуздугу баарыбыздын жүрөгүбүздө, көңүл борборубузда болушу керектигин баса белгилеймин. Улутубузга, тилибизге, динибизге, жашаган жерибизге карабай, баарыбыз тең мен кыргызстандыкмын деген күчтүү жарандык жана атуулдук сезим менен жашап, тынычтыкты баарынан жогору коюуга тийишпиз. Урматтуу мекен сакчылары, кызматыңыздарды дайыма ийгиликтер коштоп жүрсүн. Сиздерге чың ден соолук, темирдей бекем эрк, кажыбас кайрат каалаймын.